Bismillahirrahmanirrahim. Mээримдүү, ырайымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштамакчымын. Аллах Таалага алкыштар, мактоолор, даңктоолор болгон болсун. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Мусулман бир туугандарым, Аллах Таалам баарыбызга эки дүйнө берекесин берсин. Кадырман калкымдын башына Аллах Таалам жакшылыктарды гана жаадырып, аркыл жамандыктардан асырап сактаган болсун. Суроо жооп болмокчу. WhatsApp аркылуу келген суроолорго жооп берип кетели. 653 суроого келгенбиз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Мен түшүмдө үйлөнүпмүн, бирок жубайым ким экенин билбей койдум. Бул туш кандай чечмеленет? Кээ бирөөлөр өлүшүң аз убакыт калыптыр деп жатат. Рахмат дейт. Ал өлүм өмүр Аллах Тааланын гана кудуретинде. Ал кайып адам билбей турган нерселердин бири. Эртеби кечпи адам мейли узак жашаганда деле, узун өмүр сүргөндө деле баары бир жан таслим болуп Алла Тааланын өкүмүнө баш ийет. Кур'ан-ы Каримде куллу нафсин заиқатул маут, ар бир жан өлүмдүн даамын татуучу. Сөзсүз бул дүйнө менен жалган жашоо менен коштошот деп келет. Түштүн башы ата бабаларыбыз баса белгилеп кеткендей, түштүн башы казандай, бирок мойну кылдай ичкедей дайыма жакшы жака жоруш керек. Анан түш, жаман түш же жакшы түш көргөндө, Алла Таала шүгүр, мактоолорду айтып, альхамдулилла, Аллага шүгүрлөр болсун деш керек. Жаман түш көргөндө, аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп өзүнүн адептери бар. Анан түш жоруу боюнча атайын Та'тирул анам фи ta'biril manam. Түштү жоорудагы өтө зарыл бир китеп бар. Ханафи мазхабтагы дасыккан чоң алым Шейх Абдулгани Набулуси коласында китабынан. Анын астында Тафсирул ахламил кабир деп чоң табиин Мухаммад ибн Сирин рахимахуллахтун дагы түш жоорой турган бир китеп эмгеги бар. Мындайча айтканда эки энциклопедия бир жерде жыйналган. Атайын Фослун фи ру'ят тазвич дейт, үйлөнүү туурасында түш көрсө, мына ошонун ошол кандай жоорулат ушул туурасында келген экен. Бул бир канча түрдө болот деп келиптир. Ва ин лам я'рифа дейт, үйлөнүп атып бирок билбесе дейт. Шейх Набулси айтып атат рахимахулла. Үйлөнүп түшүндө бирок ким экендигин билбесе, валам юаниха, же болуп ушу үйлөнө турган аялын көрбөсө деп атат. Эми сиз түшүңүздө көрдүңүз да. Вала суммият лаху, жана ал аты ким экендиги аталбаса, вахия мачкулатун, такыр эле белгисиз. Дайыны жок бирөөгө эле үйлөнүп атса, фа инна залика ятул ала маутихи, ошол адамдын өзү кайтыш болуусуна, ау маути инсанин ала ядайхи, же ошол каласындагы адамдын бир жан таслим болуусуна далалат кылат дейт. Эми албетте бул 100% болуп ушундай деген сөз эмес. Бул эми ошол баягындай хадистердин, аяттардын негизинде келип туруп алымдарга Аллах Таала өзгөчөлүк берген, ошонун негизинде айтып атат. Анан сиз кыжаалат болбоңуз, адамдар ушул жерин айтса керек. Бул жерде дагы келет. Ва хусну халихи фи ма ясир илейхи дейт. Биз ушул жерин алганыбыз жакшыраак. Түштү ар дайым жакшы жака жоруш керек болот. Хусну халихи фи ма ясиру илейхи дегени ошол түшүндө белгисиз бирөөгө үйлөнүп аткан болсо, Аллахка жолуга турган абалы эң жакшы абалда болот. Ошол баягы мындайча айтканда өмүрдү барктап, өлүмгө даяр жүрүү керек болот. Эртеби кечпи бардыгы Кудайдын өкүмүнө баш ийет. Демек өлүм алдында ошол жакшы бир абалда кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт дейт. Албетте өзүнөн өзү эле түш көрүп койгон үчүн эмес, түштөн кийин өң мына ошол жакшы амалдарды аткарып, дайыма эртели кечи зикирлерге бекем болуп, Кур'ан-ы Каримди окуп, жакшынакай бир колдон келишинче динди жакшы карманып, диндар болуп жүрсө, жакшы өлүмгө себепкер болот деп айтат. Ар бир күндө ганимет билиш керек. Андан кийинки 654 суроо. Саламатсызбы дейт. Мусулмандардын саламдашуусу билесиз. Ассаламу алейкум болот. Кызым 2 жашка толду, сүттөн чыгарайын десем эч эле көнбөй жатат. 2 жаштан көп эмсе боло береби дейт. Ханафи мазхабта жалпы жонунан биздин аалымдардын иштигат оюн эскере кетсек, биринчи ылдыйынан баштайлы. Сахибан деп коет, имам Абу Ханифа рахимахуллахтун мазхабын жайган 2 чоң шакирти бар, 2 чоң муштахид аалым. Имам Аби Юсуф, имам Мухаммад. Бул кишилер 2 жыл деп айтат. Бир канча далилдер бар. Ошонун бири Кур'ан-ы Каримде келген аятты ошону карманышат. Көп далилдердин ичинде. Вал валидату юрди'на ауладахунна хавлайни камилайн. Энелер балдарын толук эмизе турган болсо, ошо 2 жыл эмизет деп келет. Дагы бир канча далилдери бар. Андан кийин имам Абу Ханифа, мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа рахимахуллах 2,5 жыл дейт. Ва хамлуху ва фиссалуху 30 шахран. Имам Абу Ханифа рахимахуллах өтө чоң күчтүү далилдери бар. Курандан да, хадистерден. Ошонун бир далил катары биздин Ханафи фикх китептерде эскеришет. Ва хамлуху бойго бүтүү мөөнөтү дагы
Анан ва фисолуху сүттөн чугусу да ошол 2,5 жыл деп келет. Мындайча айтканда 2,5 жыл деп келет да. Ошол бул 2,5 жыл мөөнөт экөөнө тең далил болуп атат деп келет. Жыйынтыктап чыгарганда мындайча айтканда бойго бутуунун эң аз мөөнөтү 6 ай болсо, деген алып таштасак, 6 ай боло турган болсо, эң көбү 2 жыл деп келет. Анан бул экөөнө тең кээде ошондой да созулуп калышы мүмкүн деп келет. Айтортого тери имам Абу Ханифа рахимахуллохто сүт эмизүүнүн мөөнөтү 2,5 жыл дейт. Ал эми эрте кайтыш болгон эң улуу шакирттеринен бири, аксакал шакирттеринен бири имам Зуфар рахимахулло 3 жылга чейин деп айтат. Болуптур эми фатва кимге берилет? 2 жылгабы шакирттердин сөзүндө же имамдын сөзү 2,5 жылгабы дегенде бул жерде талаш тартыш бар дагы. Роттул Мухтар деген Хашет ибн Абидин, Шейх ибн Абидин рахимахуллохтун Дурул Мухтарга берген чоң 25 томдук энциклопедия фик китеби бар. Ушул китеп фатва бериле турган Ханафи мазхабын редакциялаган китептердин бири болот. Ушул жерде Ибн Абидин шейх айтып атат: "Ва хасилху" жыйынтыгы 2 жыл деп атат шакирттер. 2 жыл мөөнөткө чейин эмсиш керек. Же 2,5 жыл деп атат. Демек, аннахума каулани уфтия би куллин минхума дейт. Демек 2 жыл, 2,5 жыл дегенге дагы Ханафи мазхабта алымдар фатва берген деп атат. Эми сизде балаңыз ыйлап зарылчылык болуп атса, ошол 2,5 жылга чейин имамдын сөзүн алып эмиссеңиз, иншалла туура болот. 655 суроо. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз дейт. Аллага шүгүр. Устаз, сизге суроом бар эле. 2 ай болду үйлөнгөнүмө, келинчегимдин боюнда бар. Биз алысыраак жашайбыз. Бишкектен дейт. Анан Бишкек жака квартирага чыгайлык деп атат келинчегим. Ага да макул болдум. Бирок апамды келинчегим жакшы көрө бербейт. Айылда эле калсын, өзүбүз эле жашайлы деп. Өзүм жалгыз боламын. Апам жалгыз, апам жалгыз дейт. Ошолерди көтөрүп коюңуз. Апам жалгыз. Атам жаш кезимде каза болду эле. Апам 60ка келип калды. Келинчегим менен апам бири-бирин жакшы көрө бербейт. Келинчегим медресени окуп келген, хиджаб кийет. Өзүм дагы 5 маал намазымды тургузуп атам. Жалгыз таштагым келген жок. Апамды кандай кылсам туура болот устаз? Ортолорунда кысылып кеттим. Келинчегим айтсам көнбөй атат. Тууралап айтып жеткириш керек. Эми бул суроону угуп алып азыр мына жоолукчандар, хиджабчандар деп араң эле жумурткадан кырыз деп тургандарга күн бербей калбасын. Ошон үчүн сиздин келинчеңизге туура түшүндүрүш керек, эскертиш керек. Жоолукчан кыз, демек Кудайдын өкүмүн парыз деп салынып аткан мындай бир ынсаптуу кыз болот. Сизди ошончолук сүйүп урматтап атса, кайненесине да урмат көрсөтүш керек. Колдон келишинче. Анан туура эмес окуп алып, чала учук окуп жарым жартылай кайната кайненеге кызмат кылуу милдет эмес. Ооба, соттун астында эч ким мажбурлабайт аны. Мусулман казысыз. Бирок диянаттан Аллахтын астында мүмкүнчүлүгү болуп турса, ошо кайненесине кызмат кылбагандык үчүн жооп берет. Атүгүл карамагындагы ошол короосундагы малды карабай таштап койгон үчүн адам жооп берет. Бул дүйнөдө сыйлашканга эмне жетсин? Окулу линнас хусна, жалпы адамдарга, мусулманына да, мусулман эмесине дагы жакшы сүйлөгүлө деп атат. Ошон үчүн эң жакшысы келинчегиңизге айтыңыз, иншалла жоолукта болсо, медресени окуса, ал дээринде бар, туура түшүндүрүш керек. Эми кайненеңиздин көңүлүн алыңыз. Улуу адамдардын ар кандай мүнөзү болот эми, улуу муундагылардын. Кабагым кашым дебей, сөзүндө маани бербей, кызматыңызды жакшы кылыңыз. Бир күнү эң кадырлуу, сыйлуу келин сиз болосуз. Натыйжада күйөөңүз да ыраазы, кайненеңиз да ыраазы. Анткени күйөөнүн ыраазычылыгы азыркы заманда кайненеге карап калган. Кайненеңиз ыраазы болсо, күйөөңүздүн купулу толуп сизди өмүр бою мындай бактап өтөт. Анан экинчи тараптан албетте кайненелер дагы эми өзүнүн сыйын кармап, келинин бирото эле мындай бир өгөйлөп, корс мамиле кыла бербестен өзүнүн кызы катары кабылдап, ортого экөө тең ийкемге келгени жакшы. Жок, апаңыздарды таштабаңыздар. Таштасаңыздар, апаңыздарды ким карайт? 60 жашка келип калыптыр, улгайып, орто муундан өтүп баратат. Демек, апаңыздарды чогуу карап, кызматын кылып, умрага жөнөтүп, бир көңүлүн табыңыздар. 656 суроо. Ассаламу алейкум дейт. Устаз, бир туугандар менен ортодо фонд уюштурдук. Чогулган акчага 2 кишиге умра сапарына жолдомо алабыз. 1 айда чогултуп олтурабыз дейт. Анан чогулган акча билетке жете турган болгондо чек тартабыз, кимге түшсө ошолор барышат. Ушул уюшканыбыз туура элеби дейт. Негизи умра сапары, ибадат сапарлары, мейли ал парыз болбосо дагы, сүннөт амал болуп атса дагы, ибадатка тиешелүү нерселерди монтип чүчү кулак таштап, анан ошого жанагындай эмне деп коет эле, жанагындай лотерея ойнотуп ушинткен негизи жакшы эмес. Ибадаттын баркын кетирбей, бул аажылык сыяктуу парз эмес болгондон кийин антип адамдарга кээ бир адам туура көрүп берет кайрымдуулукка, кээ бирөө наразы болуп берет, түшүнбөй, динди жаманатты көрсөтпөй, умра маселесинде мүмкүнчүлүгү жеткен адам барсын, парз эмес бул. Бирок барганы жакшы өзү үчүн, акырет үчүн, ыйман үчүн. Ошон үчүн ар бир нерсени туура фыкта, ордоруна коюп, шариятта
негизгиси ажылык аракет кылыш керек. Анан мүмкүнчүлүгү болсо антип элди кыйнабастан, элге жаман көрсөтпөстөн жакшынакай барган жакшы. Анан эл өзү чогултуп берсе, айылдагы эмгеги сиңген аксакал, мисалы устаз деп коелу, аксакал молдо киши дейли, элге эмгеги сиңген мектепте көп жыл иштеген агай, эжекейлер болсо махрамы менен, ошолорду эмгеги сиңген майып адамдар бар, мүмкүнчүлүгү чектелген, ошондой адамдарды мындай колдоо көрсөтүп жөнөтсө жакшы. Анан чучу кулак таштап, лотерея ойното турган болсо ал болбойт. Ал болбойт. Ибадатты жаман нерсеге аралаштырбаш керек болот. 657 суроо. Ассаламу алейкум дейт. Сизге суроо берейин дедим эле, жооп берип коюңузчу суранам. Менин жолдошум Россияда документтери туура эмес кирип алып чыга албай жатат. Бирок ушул айдын аяктары келет, Кудай буйрса. Мындан бир жума мурун кайненем сиңдисин ээрчитип келип, мен ойлобогон нерселерди айтып, сен соо эмессиң, баламдын башын айлантып алдың, мени өлтүрөйүн деп жатасың, сен келгени менден оору кетпей койду деп үйдөн кууп чыккан. Кечки саат 9:10. Мен таарынып төркүнүмө кетип калдым. Жолдошум мени түшүнүп жакшы сөздөрүн айтты. Бирок апам жалгыз калыптыр, кайнатам жок. Байкелерим келбей койду, барып бак деп жатат, не кылаарымды билбей калдым. Айтылган ар бир сөзү жүрөгүмдү оорутуп, түшүмө чейин кирип өзүмө келе элекмин. Динде күйөөсүнүн сөзүн угуш керек го, бирок ата-энеме, бирок ага түшүндүрсөм да түшүнбөй. Апамдын жанына бар, болбосо ошол боюнча келбей дейт. Эмне кылаарымды билбей жатам, бир кеңешиңизди айтыңызчы сураныч дейт. Сиздин дагы балаңыз бар. Балаңыз чоңойсо, балаңыздын ордуна өзүңүздүн ордуңузга коюп көрүңүз. Улуу адам сүйлөп коет, башка кылып коет. Динден түшүнүүгө элек болгондон кийин оозуна ээ боло албай калат. Ага маани бербеш керек. Күйөөңүз сизди түшүнүп, күйөөңүз колдоп аркаңызда турабы, күйөөңүздүн шагын сындырбай, Алланын ыраазычылыгы үчүн кылсак маселе жеңил болот. Жашоодо көйгөйлөр чыга берет. Минтип атат, кайненем мындай, кайнатам мындай, ошол эле улуу муундагы адамдар чыгышы мүмкүн, келиним мындай, күйөөсү чыгышы мүмкүн, аялым дегендей деп. Чынында эркектин аялын жамандаган эң жаман сыпат. Анан аял чыгышы мүмкүн, күйөөм мындай деп. Булардын бардыгын кичине ачууну жутуп койгон жакшы болот. Ачуу душман акылдос. Анан Кудай үчүн кечирип, күйөөңүз колдоп аткандай, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн күйөөңүз ушу сиздин баркыңызга жетиш үчүн барып, андай нерсе деген жок. Бул сыйкыр деген шариятта, динде болбойт. Ал өзүбүзгө зыяны тиет. Мен сизге эмне жамандык кааламак элем. Мен жамандык кааласам сизге минтпейм деп, жакшынакай кайненеңизге кайтып, күйөөңүздүн шагын сындырбай, бир кызматыңызды өтөңүз, оңолуп кетсе жакшы. Анан ошондо деле жактырбай атса, анда кайненеңиз өзүнө жамандык тилегени болот. 658 суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Устаз дейт. Түшүмдү чечмелеп берсеңиз дейт. Албетте суроо жооптун бардыгын түш жору кылып албаш керек. Түштүн өзүнүн өкүмдөрү бар, бирок өңгө көбүрөөк маани бериш керек болот. Өтө таква болуп, туура сүйлөп, чын жашап, ошо көргөн түшү чын болсо албетте анда маселе жок. Устаз түшүмдү чечмелеп берсеңиз, өзүм оорукчан баламын дейт. Кудайым шифа берсин. Ошого бир аз ката кетсе кечириңиз, бир күнү түшүмдө калимамды айтып өлүптүрмүн дейт. Ашхадан ла илаха илlalloh, ашхадан Мухаммад расул. Аллага күбөлүк өтүп атат да, жалгыздыгына жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи пайгамбар жана элчиси деп. Жанакы эки периште келди, Мункар Накир дейт, эсеп сурагыла турган. Анан мени 7-чи асманга чыгарды. Анан ошол жерден Алла Тааланы көрдүм. Чын элеби же элеспи билбеймин. Анан жанакы эки периштеге буйрук кылды. Мункар Накир эсеп кысап алчу периштелерге буйрук бериптир. Бейишке киргизгиле деп. Андан кийин дагы бийик жерге чыгып бараттык. Андан соң чамымдай дейт, божомолумда бейиштин эшигине жеттим окшойт. Жап жашыл тоолор, кооз нерселер бар экен, чечмелеп берсеңиз абдан кубанычта болмокмун дейт. Оорлуу адам адатта Аллага жакын болот, ал күнөө деле кылбайт, Кудайга жакын болуп, намазыны окуп, оозу зикир менен убара болсо ушундай жакшы түштөр кирет. Биринчиден акыйданы оңдойлу, андан кийин суроого жооп берилет. Акыйдада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан имам Абу Ханифа рахимахуллахка, чоң алымыбызга, имам Абу Ханифа рахимахуллахтан имам Матуридиге, андан берки бүгүнкү биздин доорго чейинки түз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ишеними, акыйдасы, ахлүсүнна вал жамаа акыйдасында Алла Таала эч бир жайга, мекенге байланбайт, чектелбейт. Анткени ал жаратуучу, андан башканын нерсенин бардыгы жаратылынган. Аллах Таала эң биринчи Курандагы аятта Алхамдулиллахи Роббил Аламин, аламдардын жаратуучусу Алла Таалага мактоолор болсун. Демек, мактоого татыктуу болгон Алла Таала Роб, ал бардыгынан бийик турат, кадыр баркы бийик, эч бир нерсеге чектелбейт, ченелбейт. Бул биринчи маселе. Демек, Аллах Тааланы түштө көрүү маселеси кандай? Билдик да, түштө көргөндө дагы мындай бир элес менен, бир белгилүү бир көлөмдө эмес, мындай сезим аркылуу сезилет. Мынакей оң жакта турган китептер бүт атайын сиз үчүн болот. Азыр бул Родул Мухтар бияка кое туралы. Биринчи Аль-Бидая фи усулуд-дин деп Матуриди акыйдасында 4-чү орунда турган чоң алымыбыз бар. 3-чү, 4-чү орунда турган.
Нуруддин Сабуни деп коет, чоң алым рахимахуллах. Ал-Аллама Нуруддин Сабуни рахимахуллах хижраттын 580-жылы кайтыш болгон. Бул кишинин ушул матн китеби бар, Ал-Бидая деп. Анын Кифая деген шархы бар, ал сол жак китапканамда турат. Текчеде Фослун дейт. Алла Тааланын акыретте көрүү маселесин бүт кенен кесири түшүндүрүп келгенден акырында паттем алып келген. واختلف القائلون بجواز الرؤية في المنام هل يجوز أم لا дейтін. Цитатасымен тақ оқып берейін. Түшті Алланы көрүү мүмкүнбү же мүмкүн эмес па, алымдар өз ичара талашты дейт. ذهبت طائفة منهم إلى أنه مستحيل. Кейбир аз сандагы алымдар түштө Алла Тааланы көрүү мүмкүн эмес деди. Акылда мүмкүн эмес. Неге десе, لأن ما يرى من المنام, анткени түштө көрүлгөн нерсе хаялын, адамдын кыялы, ой кыялы, ал мисалынча бир мисал үлгү бир нерсенин бир сүрөтү болот дейт. Вакилахума сүрөттагы, кыялдагы алал кодиму мухалун, эзелки Алла Таалага мүмкүн эмес. Алла Таала айттык го, Алла Таала көрүнө тургандай бир элес тоголок Кудай сактасын, аршта отурган, асманда отуруп ал асман туруп, мунун бардыгы акыйдада туура эмес сөз, өтө коркунучтуу сөз болот. Алла Таалага мүмкүн эмес деп атат мунун бардыгы. Ал эми көпчүлүк түрдөгү алымдар айтат, ва жавваза залика ба'духум, кейбир алымдар түштө көрүү Аллах Тааланы мүмкүн деген. Түштө көрүү мүмкүн. Сиз көрдүм деп атпайсызбы? Мин гайри кайфиятин, бирок эч бир нерсеге такап байлабастан туруп. Важгатын үстүндө же астында дебестен, ва мукабалатын каршы келбестен, ва хаялын кыялга келбестен, ойсал бир сүрөткө чагылбастан туруп. Ва хукиян касир, демек бул илимге тиеши, бул билди деген сөз да, түшүндө сезди, билди деген сөз. Ва хукиян касир минас салаф, мурдагы алтын доордо өмүр сүргөн алымдар, аннахум раауhu казалика, чындап эле Алла Таалан ошондой эч бир мисалда окшоштукта эмес, мындай бир түшүндө сезип көргөндөрү бар дейт. Ва вачку залика, мунун далили анна ма жаза ру'ятуху фи затихи, өзү көрүлө турган зат дейт. Алла Таалачы көрүлө турган зат. Ла яхталифу байнан наум вал яқаза, уйкуда же уйкусоодо же мындай өңдө бул талашып тартылбайт дейт. Негизи Алла Таала бул дүйнөдө эң туурасы тахқиқ ма алейхил мухаққиқун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Исра ва Миражда көргөн. Муса пайгамбар көрө алган эмес. Робби арини анзур илейк. Алымдарыбыз чоң акыйда китептерин далилга тарап келген. Муса пайгамбар суранган, о Аллахым, бул дүйнөдө мен сени көргүм келет дегенде, лен тарони, мени көрө албайсың бул дүйнөдө деген, акыретте көрөсүң, бул дүйнөдө көрө албайсың. Валакин унзур илал жабал, бирок мо тоого карагын, фа ин истақарра маканаху фасауфа тарани. Эгерде тоого мен нурумду чачам, ошондо тоо кыймылдабай бекем турсаң да мени көрө аласың деген. Алымдар ушул жерден эреже чыгарышкан, ат-та'лиq алал мумкину мумкинун. Тоонун кыймылдабай туруусу Алланын кудуретинде, бул мүмкүн нерсе. Демек Алла Тааланы бул дүйнөдө көрүүгө болот, бирок ал сый урмат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга гана таандык болгон. Демек бул жерде ошол далилди келтирип атат, өзү көрүлө турган зат Алла Таала. Бул уйку же уйкудан сырткары убакытта айырмачылык болбойт деп атат. Аллах Тааланы көргөндө дагы кыяматта биз эч кандай аралыктан, өдө ылдый же мындай бет маңдай алыстык, жакындык эмес. Аллах Таала өзү ушундай көзгө күч кубат берет. Аллах Таала кандай болсо ошого ылайык, мындайча айтканда эч бир жаратылган затка таандык, айыптуу нерселер менен көрүлбөйт. Ва тахқиқу залика, дагы да тереңдеп түшүндүргөндө, аннар-раия фин-наум, түштө Алланы көргөн, индам рух, көз көрбөйт. Көз менен көрсө го мындай чектелет. Акыретте Аллах Таала башкача көз берет. Вужуху яума идин назира ила раббиха назира. Имам Матуриди рахимахуллах таъвилатта айтат, ал кезде бет дагы, көз дагы башкача күч кубат берилет. Бул жерде айтып атат, түштө көргөн бул рух көрөт деп атат. Авыл калб, жүрөк көрөт, рух, адам руху көрөт. Ошон үчүн фаякуна науа мушахадат яхсулул абд, пенде ошол нерсени билет дейт, мындайча айтканда. Сүрөткө чагылдырып эмес, ошол нерсени түшүндө билет, сезилет дейт. Кама кала Умар радияллаху анху, Азирет Умар радияллаху анху айткан, ра калби рабби, менин жүрөгүм Алла Тааланы көрдү деп түшүндү. Аллахул хади, Аллах Таалам туура жолдон адаштырбасын дейт. Демек бул биринчи ошол Алла Тааланы түштө көрүү маселесинде кенен жооп берген ошол Ал-Бидая фи усулуд-динде Нуруддин Сабуни рахимахуллах. Андан кийин экинчи Матуриди акыйдасында китеп Ат-Табсир фи усулуд-дин, диндин негизиндеги көздү көрөгөчтүктү ачуу деген китеп. Ала масабл имам Аби Ханифа деп атат, Шужааттын Туркистани Хибатулла ибн Ахмад ал-Ханафи. Бул хижраттын 733-жылы, 8-чи кылымдын алымы. Бул киши дагы ушул китебинин 105-чи бетинде да ушул сөздү кайталаган. Азыркы Шейх Нуруддин Сабуни айткан сөздөр толук ушу бойдон көчүрүп алып келген. Талаш тартышым. Андан кийин имам Абу Ханифа рахимахуллах шакирттерин имла кылып жатка жаздырган китептеринин бири
Фиқул Акбардаға шарх берген Аби Абдилла Алауддин Мухаммад ибн Мухаммад ал-Бухари рахимахулла 841 жылы айтыш болған 9 ғылымдан алымы. Üçüncü mınake bulaktan sizlerge aytıp otam. Bu kişi kenendirek aytkan bırak. Wa amma ar-ru'yatu fil manam 190. betinde aytıp otat. Allah Taala'nın düşte görүү boyunca faqad hukiyat an kasirin minas salaf. Altın doğurdu tuğra joldu tuu tutkan alımdardын köpçülüğü oşo düşübüzdө sezip görgönbüz dep aytышат. Misалы ылдый жагында чыгарып атат muhaqqiq Muhammad Musab Kulsum деген muhab kal imam Abi Hanifata mazhab başçısı imam Abu Hanife görgön wal imam Ahmad imam Ahmad görgön wal imam Hamzata al-Qari çoң qarılarını imam Hamza da görgön deyt jana başka alımlar da wala khafa fi annaha biroq düştö görүү degende bir qiyal mындай bir сүрөттө мисалда эмес naw'u mushahadati yakunu bil qalbi duna al-ayn көз менен эмес жүрөк менен сезип көрүү деген сөз wa bihi saqata ma qalahu ba'd ashabina Hanafi alımların içinden gebir alımdardın sözü mınday etibar alınmay kaldı deyt jogorku dalil menen söz menen. Alar emne degen gebir alımдар. Annafina jawaz ru'yat fil manam tüşte Allah'ını görüp mümkün emes deşken ne? Allah'ın sözü etibar alınbayt deyt. Emdege Allah aytышкан inna a'zamal karamat fil uqba akhiratте mo'min adamlar üçün en çoң sый hiya ru'yat Allah'ını görүү bolmakçı. Antkeni tafsirlerde gelet, tafsirun Nasafi bizning Hanafi alımdardın. Lillezine ahsanul husna ve ziyade. Uşul ayatты Peygamber Usulsallam özü okup berip Musnadil İmam Ahmad degerinde түшүндүрүп берген. Жакшы адамдар үчүн, имандуулар үчүн. Жакшылык бар, бул бейиш, андан да жогорку рахат бар, бул Аллахнын жүзүн көрүү дейт. Ошо кээ бир Ханафи алымдар Аллахны түштө көрүү мүмкүн эмес дешкен. Эмнеге дегенде, акыретте эң чоң сый мусулмандар үчүн. Бул Аллахны көрүү болот. А бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Демек бул дүйнө сыноо акыретте бейиштиктерге бериле турган çoң сый бул дүйнөдө берилбеш керек деп атат да түш аркылуу болсо дагы дейт. Анан экинчиден айтышат уйку деген daarатты бузат. Daarатты бузат токтогондо адам баягындай эми көзү кеткендейин жел чыгабы daarат бузулап адам маани бербей калат ага. Уйку daarатты бузуп аткандыгы биздин алымдар жооп берип атат. Уйкунун daarat бузат ал кантип Аллах Таала ошо daarat бузулган абалда көрүлөт деп дешеткен да кээ бир алымдар. Жок бул эмени тийбейт дейт. Уйку daaratты бузгандыгы Алланы түштө мындай жүрөк менен сезип билүүнү тийбейт. Анткени жүрөк бул жүрөк daarat бузулду бузбады деп айтылбайт. Ал денеге айтылат. Анан валау салламна фардаха ова силердин сөзүңөр туура деген күндөдөр ал калам фи man nama fi qiyamha wa sujudi daarаты бузбай намазда туруктагандарга деп атат. Кыямда туруктап кетсе көз үргүлөп же саждада. Анткени намазда фикта намазда туруп жанагындай эркек адам саждада турганда курсак аялдыкындай ылдый түшүп кетпестен мындай сүннөт абалын кылып жеңил мындай көз үргүлөп келсе daarаты сынбайт го рүкүдө турганда да. Ошол сыяктуу ошондой деп дагы түшүнөбүз деп атат да. Yani Allah Taala'nın ahiretте түштө көрүлөт, бирок жүрөк менен көз менен эмес дейт. Кийин 4-чү булак Акайт Насафия деп Абу Хафс Najmuddin Umar an-Nasafi 537 жылы айтыш болгон чоң алымыбыз бар. Ага Саудуддин Тафтазани рахимахуллах шарх жазган. Анын шархына Аллам al-Farhari деп Индия Пакистандан чыккан Ниброс деп бул киши түшүндүрмө берген. Ошол жерде мына биринчи шархул Алламатус Саад Акшем ne деген? Wa amma ru'yat fil manam түштө Алланы көрүү faqat hukiyatan kasir min as-salaf. Көпчүлүк алтын доордогу алымдар түшүбүздө көрдүк, жүрөк менен сездик дешкен. Wala khafa бирок түшүндө көрдү деген fi annaha naw'u mushahadatin takunu bil qalbi duna al-ayn da wa Allama Sa'd rahimahullah. Көз менен эмес жүрөк менен болот. Анткени көз менен көрүү бул Алланы бир нерсеге окшотуу болуп калат. Allama Farhari Ниброс деген астында мына түшүндүрмөсүндө айтып атат. Fa anil imam al-azam. Imam Abu Hanifa rahimahullah annahu ra'a 100 marra. Алланы 100 рет көрдүм түшүмдө жүрөгүм менен деген бир сый урматы бар дейт. Ва кала Мухаммад ибн Сирин мына жанагы түш жору китебинин ээси чоң табиин бул киши айткан. Марра Аллаху субханаху фи манамихи түш жору ошо киши айтып атат. Ким түшүндө сизге окшош. Алланы түшүндө көрсө дахалал жаннат иншалла бейишке кирет дейт. Анан болду мен бейиштик болдум деп кетпеш керек. Siz кайтыш болгонго чейин шариаттын жүгү моюңуздан түшпөйт. Ким ошол жакшы түш көрүү менен биргеликте бейишке киргизе турган мындайча айтканда кирүүгө себепкер боло тургандай эле Алла өзү мээрим менен киргизет. Себептер бар, иман, жакшы амалдарды кармануу. Ошону карманыш керек. Демек ким түшүндө жакшылыкты көрсө бейишке иншалла кирет дейт. Ва тахалласу минал гумум кайгы кападан алыс болот дейт. Ва анил имами Ахмада рахимахуллах. İmam Ahmad 4-cü mazhabın esi. Aytqanı var. Ra'aytullah subhanahu fil manam жүрөгүмдө түшүмдө Алланы көрдүм дейт. Yani жүрөгүм менен.
Фасаалтухан афдалил ибадат. Ошондо эң жакшы ибадат кайсы деп сураганда факал Аллах Таала жооп берди. Жүрөккө мындай сезүү берди дейт. Тилаватул Куран, Куранды окуу деп жооп берди дейт. Вана Хамзатал Кари, ошо кыраат ээлери имам Хамзадан дагы айтканы бар. Анна qara al-Qur'ana fi manamihi Allah subhanahu min awwalihi ila akhir. Куранды башынан аягына чейин окуп бергени бар дейт. Мунун бардыгы ошол жүрөк менен көрүү дегенди билгизет деген сөз. Анан эң акырында Алла Тааланы көрүү маселесине чекит кое турган маселени окуп кетейин. Бул Китабут Тавхид деп имам Матуриди, Имамул Худа, туура жолдун чырагы болгон имам Матуриди рахимахуллах, имам Матуриди рахимахуллах 300 хижраттын 333-жылы кайтыш болгон. Ошол Алла Тааланы көрүү маселесин эскертип кетет мына. Алла Тааланы өңдө көрүү, бул дүйнөдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи көргөн сыяктуу. Жана акыретте момун мусулмандар көрүүсү. Же болбосо түштө көпчүлүк ханафи алымдар көрөт дедик. Мына өңдө же түштө көрүү маселесине чекит ушул китептен коюлмакчы. Сумма qad usifallahu bi ru'yati ala isqati ma zikr. Алла Тааланы көрүү жанагындай дүйнөдөгү бир нерсени көрүү сыяктуу аралыктан, жакындыктан, өдөлдүйдан көрүлбөйт. Фасабат анна залика тарику ла юаддан кунхима бих ру'яту. Экинчи маселе, пендеге таандык шарттар менен Аллахты көрбөйбүз. Анан экинчи, Аллахты көргөндө баардык нерсени билип калбайбыз. Аллахты көргөндө ошол көрүү рахаты. Фаин кыйла кайфа юра, Аллах кантип көрүлөт десе, кыйла била кайфин, эч бир мисалга салыштырбастан. Идел кайфият бир сүрөткө чагылдыруу, такуну лизи суратин, бул жаратылган сүрөтү бар нерсе гана болот. Алланын андай сүрөтү жок. Бал юра била wasfi qiyaman, турбастан, вакудун отурбастан, ваттикан бир нерсеге сөөнбөстөн, ва тааллукун байланбастан, ваттисалин бир нерсеге жанашып болбостон, ва инфисалин ажырабастан, ва муқабалатин бек маңдай турбастан, ва мудабаратин аркасын салбастан, ва qasirин өтө кичинекей, ва тойлин же алыс, ва нурин же жарык болуп, ва зулматын же караңгы болуп, ва сакинин же токтоп туруп, ва мутахаррикин же кыймылдап турган абалда, ва мумассин бир нерсеге тийип, ва мубайин же ажырап, ва харижин бир нерсенин сыртында, ва дахилин же бир нерсенин ичинде көрүлбөйт. Вала ма'нан яхудухул вахму, адамдын кыска ою, кыска божомолдогон ою менен көрүлбөйт. А юқаддирухул акылу, же адамдын акылы менен дагы ага жетпейт деп атат. Эмне үчүн? Ли таалихи субханаху ва таалан залик, Аллах Таала бар нерседен жогору турат. Демек, түштө көрүү дагы мына ушул маселеден алыс чыкпайт. Бул деген сөз ошол жүрөк менен билүү деген маселеге барып такалат деген сөз. Тууганым, сиздин сурооңузга мынакей кеңири толук жооп берилди. Сиз өтө ойлойм кубанычта болосуз деп. 659-суроо. Ассаламу алейкум дейт. Менин көңүлүмдү тынч кылбаган маселем бар дейт. Жооп берип кое аласыздарбы? 24 жаштамын дейт. Турмушка чыкканмын. Ортодо 2 кызыбыз бар. 1 жаш 8 ай дейт. Жана 3 айлык дейт. Жолдошум менен ажырашкан туура келип жатат. Себеби наркотик болуп жатат. Соль деген дейт. Жаңы түр окшойт да. Биз 2021 жылы 11 айдын 1-inde үйлөнгөнбүз. 1 айдан кийин аптечный наркотика триган ошого отурганын билип калдым. Кайнене кайнатам айтып дарылатканбыз. Чогуу жашайбыз, жалгыз уулуу болот дейт. Ал таблеткалар уруктукту өлтүрөт экен, эркектик уруктукту. Балалуу болуудан тыят да, мындайча айтканда. Дарылангандан кийин 5 ай өтүп боюма бүттү, бирок дагы колдонуп жатканын билип калдым. Сөз берип дагы дарыланды. Бирок 7 айлык болгондо дагы көрүп угроза болуп жатып калдым. Аял киши стресс, нерв болсо ошондой болот. Ошондо жообумду бер деп айтканмын, жообумду бербеди. Дагы сөз берди. Ортодо менин атам каза болду. Катуу оорудум, жолдошумду карагандай болбодум. Ал оңолуп иштери да жүрүшүп, кызыбыз төрөлдү. Экинчи кызым боюнда болгонун билгенде башка кооптуу наркотикке отурганын билдим. Буга чейин дарыланган нарколог бул наркотиктен чыкпайт, ажырашып кет деди. Жашаган жеримдеги мечиттеги молдодон кеңеш сурап барсам, оңолом деп жатса, акыры мүмкүнчүлүк берүү керек деди. Реабилитационный жабык наркологическийге жаткан дейт, 25 күн. Прогноздору дейт, бүтүм чыгарып бергендер, аябай жакшы болуп чыккан. Бирок 1 жумадан кийин колдонгонун байкап калдым. Болду, жообумду бер деп өзүмдүн төркүнүмө айттым. Алар билген эмес. Өзүмдүн төркүнүмө айттым дейт. Ажыраштырбагыла деп кайненем ыйлап туруп алды. Төркүнүм боюнда бар. Аманесин көз жарабасын деп апрелде мен алып кеткен дейт төркүнүңүз. Жолдошум убакыт берип оңолуп алсын деп. Экинчи кызымды төрөдүм. 40 чыкканда алып кетет деп макулдашылган болчу. Оңолуп жакшы жүрөт деп жаткан кайын журтум. Бирок тилекке каршы бир тууган жездем чегип алып, ахвал өтө оор маалында көрүп калып, мага кабар беришти эжем менен. Жолдошум мойнун албай койду. Далилдеп бериң,
десем жок болуп кетти. Менин суроом, талак маселесин биринчи мен көтөргөнгө мен күнөөкөр болуп калбаймынбы? Жолдошум жообумду бербейм деп жатат дагы деле. Өзүм кыз маалымда таалимге барчумун. Куран намаз окуйм, Аллага шүгүр. Истихара намазын окудум, ажырашканым туурабы деп, бирок жообун түшүнө албай жатам. Көңүлүм тарта баштады кайра жолдошума. Демек истихаранын жообу ошол. Сөзсүз эле белги мындай бир түш аркылуу келбейт, кээде ошол өңгө салат. Демек истихара окуганыңыз жакшы болуптур, күйөөңүз оңолот экен, коет экен буюрса. Демек күйөөңүзгө тартып атканы, демек никени кадырла деген белги. Мага кылган мамилеси жакшы болчу, адаты гана начар дейт, оңолуп кетет деген ойлор келип, жоңуңуздар күтөм иншалла дейт. Чогуу бир 20 күнгө умрага барыңыздар. Ошол жерде күйөөңүздү өзүнө коюңуз, жакшы эле кабак каш менен айланып туруңуз. Ошол жерлерден зам ичип, тазаланып, Аллага жалбарыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу тарбиясын алган сахабалар, өзгөчө Азирет Омар, Аллахым разы болсун, бул Канзул Уммал деген хадис жыйнагында келет. Ошол жерде бир арак ичкен адамды даттанып айтып келишкенде Азирет Умар радhiyallahu анхунун башчылыгында. Ал киши ошол адам атын тактатып туруп ат жазган. Баланчуулу баланча, Алланын тынчтыгы болсун, мен сени Алланын тообе эшигине чакырамын. Азырдагы өлүмгө чейин, кыямат күн батыштан чыкканга чейин, кыямат келгенге дейли кеч эмес. Алланын сага жакшылыгы болсун, Аллахым туура жолго бекем кылсын деп жана катты жазып жөнөткөнүндө, жана күнөөкөр адам момундардын башчысы халифа мага ошо катты жазып жөнөттүбү деп ушунчалык көзүнө сүртүп, ошо ийин токтото албай, ошол барып акыры арагын койгон дейт. Муну ошо Мухаммад Юсуф Кандахлави рахимахулла сахабалардын жашоосу китебинде алып келет. Мындай күнөөкөр адамдарга да дуа кылыш керек дейт. Ошон үчүн бекеринен умра деп аткан жок. Аны мындай бир динден жөө качкандар бизнес кылып алдыңар диниңерди дебесин. Адам оңолгону үчүн акча кетиргени туура эле. Ал өзүнүн акчасына барып атат. Күнөөгө чачып аткан жери жок, башка кылып аткан жок. Бул жерде үй бүлө кылда, көпүрөдө турат азыр ажырымда. Ошол жерде барып дуа кылыңыздар. Алда дуа кылсын, сиз дагы зарыгып, какшап, ыйлап дуа кылыңыз иншалла. Ошо бечара мискиндерге мүмкүн болсо жардам берип, ошолордон дуа алгыла. Дуа менен адам көгөрөт. Жамгыры менен жер көгөрсө, бата менен эл көгөрөт. Иншалла биз да дуа кылалы. Күйөөңүз ушул кумарын таштап кетсин. Аллах тообасын кабыл кылат. Чындап жүрөктөн тооба кылса кабыл кылат. Болгону мындай эптүү болсун, бекем болсун, Кудайга тобокел кылсын. Күнүгө көбүрөөк санга чектебестен канчалык көп болсо ошончо жакшы. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Ошону ла хаула ва ла кувватаны көбүрөөк кайталасын, күнөөлөрдөн сактоого себепкер болот. Бул хадисте, сахих хадистерде келгендей, бейиштин бир ачкычы болуп эсептелет да, кен байлыгы. Анан Фатиха сүрөсүн көп окуп пайдалай берсин. Фатиха көп жакшылыктардын ачкычы. Ошо бул жаман өнөкөтүн таштап, жакшы эшиктердин ачкычына иншалла Фатиханын берекеси чексе, Алланын сөзү ошол сиздер себепкер болсун. Анан бир устазды Кыргызстандан, эми биз Египеттебиз, бир устазды карманып, чоң устазды. Амалы, адеп ахлагы жакшы, ошого менен байланыш түзүп турсун иншалла. 660-чы суроо. Ассаламу алейкум дейт. Ва алейкум ассалам. Абдурасул, Абдул Хафиз деген сыяктуу ысымдарды кыскарып айтса болобу дейт. Мисалы Расул Хафиз деген сыяктуу толук айткан жакшы. Толук айткан. Эми ал күнөөкөр өтө чоң арамды кылгандай күнөөкөр болбойт, бирок адеп ошол толук айтыш керек. Вала танабазу бил алқаби. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала жаман көргөн лакап жанагындай аттар менен атабагыла дейт. Эми баягындай болуп калбасын, толук айткан жакшы. Абду Расул деп эле. Негизи эле динибизде аттарды кыскартып айтуу кандай каралат? Эгерде чоң аттарды кыскартып шакабат чегип шылдыңдаса күнөөкөр болот. Анан тилге жеңил болсун десе мындай жеңилирээк, бирок толук адеп, толук атын айткан жакшы болот. Алихан, Алинур дегендердин да атын өзгөртүш керекпи дейт. Эми бул шиялар баягы Азирети Али радhiyallahu анхун ушундай бир улуулап, кээ бир жамааттар Кудай даражасына чейин көтөрөт. Хаттаби деген жамааттар бар. Ошолордон өзгөчөлөнүш үчүн албетте өзгөртүш керек болот. Анан документтерде мүчүрүштөр болуп, өзүбүздүн акыйдага бекем болуп атса, карап көрүш керек. Ал учурдан да өзгөртүү өтө деле зарыл эмес ал учурда. 661-чи суроо. Ассаламу алейкум, кандай устаз, менин суроом бар эле, суроом төмөнкүчө дейт. Биринчи, сыртка чыкканда күндөн коргоочу крем сүртөбүз. Күндөн коргоочу крем аппак кылбайт. Дарат алган учурда крем жуулуп кетет. Бирок теринин тешикчелеринде калып калат. Ошондо даратыбыз өтөбү? Кээ бир инсандар дарат өтпөйт дешет. Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз, алдын ала Аллахым сизден разы болсун дейт. Ал-ихтияр ли та'лилил мухтар китебинде келет. Дарат алуу бөлүмүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam хадисин алып келет. Имам Маусили рахимахуллах. Анкул башарата Анкул башара. Мындайча айтканда, денени жуула турган жер бар, мисалы бетти толук жууп, ар бир ошо чоло
жер калтырбай мындай толук жуугула дейт. Неге десе, fa inna kulla tahta kulli sha'ratin janaba junub. Усулу бузулуп калган учурда тазалап, жакшылап жуугула, ар бир жердин астында ошо жунуптук жашырынып калат деген жери бар. Ошол жерден имам Маусул ошо жуунганда этият болуп, толук сууну жеткизип, al-ghuslu wal isala, мындай жөн эле сүртүп койбостун, толук мындай жакшы жууп чыгыш керек. Анан экинчи маселе аяз заты назик эшикке чыгаарда сулуулануу максатында эмес. Бети күнгө күйүп калып, кыйналып башка болбос үчүн сулуулануу максатында эмес, күндөн мындай бир тозулуу максаты болуп бул. Дарылык, сулуулуктан дагы дарылык мындай коргонуу маселеси болуп, башка альтернатива жок болуп, зарылчылык болсо, жок болсо биз билбейбиз аял болбогондойн. Айла жок коюш керек болот, анан башка альтернатива болсо аны көрүш керек. Чындап ибадатка залакас тийбесин. Анан ошону зарылчылык болуп, күндөн сактануу максатында бетине койсо, кийин дарат маалында колдон келишинче жашып жакшынакай жууш керек болот. Баспаса 10 жолу 20 жолуга жетип келбесин, ошо 3 жолкусунда жакшы мындай кылып жууп кетиринге аракет кылыш керек. Анткени дененин өзүндө деле кирлери бар да. 662-сура. Ассаламу алейкум устаз, менин сурайын дегеним, биз 5 бир тууганбыз, 2 уул 3 кыз. 3 кызбыз дейт. 1 жыл мурун кичүү агам жол апаатынан көз жумду. Агамдын 3 уулу бар эле. Жеңем жакында апасын, агасын ээрчитип келип, жүгүн ташып, апама жүрөк көтөрбөгөн оор сөздөрдү айтып, күйүттө отурган апамды сыздатып, ыйлатып, балдарын алып, жүгүн жүктөп кетип калды. Агамдын артынан дейт. Кетип калды дейт. Агамдын артынан калган 3 уулуна калат эле ошол үй дейт. Ата жай дейт. 2 этаж үй салган болчу агам. Короо толо мал, кой, баары балдарына калат болчу дейт, агаңыз кайтыш болгондон кийин. Жеңеме болушунча жардам бердик. 3 кыздын көңүлүн карап, бирок кимдин тилине кирди, билбейм, Шамда келип баарын жүктөп кетип калды. Апам жалгыз калды, атам өтүп кеткен. 5 жыл мурда улуу агам Бишкекте жашайт эле. Апам байкуш бир баласын мага таштаса болот деп ыйлап, давление көтөрүлүп, ооруп да калды. Биз алыстабыз, турмуш шартка байланыштуу. Жеңем жаш болчу, 35те, турмушка чыксаң мейли, балдарды бизге ташта десе да, апам аны укпай, балдарды апасына таштап өзү Москвага келиптир. Айтайын дегеним, жеңемдин кылганы туурабы же дуа кылып коюңузчу, апам байкушта бактылуу каарлыкта өткөрсүн дейм. Өмүрүнүн акырына чейин көп кыйналды, кечирим сурайм, кате кетирип жазсам дейт. Албетте баардыгыбыз катан оңдоого тырыш керек. Тилибиз бул эмебиз дегендей. Биздин маданиятыбыз бетке кармаган эң чоң кадыр бартуу нерсебиз да. Тил болот, тил менен дил бирге жүрөт. Сиздин сурооңуздун жообу жеңиңиз карап көрүлөт. Эгер ошончо жөн эле кетпестен, сыйырматын айтпай, жүрөгү ооруй турган сөздөрдү айтып ошентип кеткендеги бул жакшы эмес. Ал жакшылык көрбөйт. Анан балдарды деле карабай өз апасын ыштап Россияга кетип калыптыр. Балдарды тайенеси канчалык жакшы карап атат көрүш керек. Шариятта хаккул хадана дейт, бала багуу акысы негизи энеде болот. Эне карайт, ажырашып кеткен чакта да, өлүп калган чакта да эне карайт. Андан кийин эне жакшы караса жакшы, болбосо тая энеси карайт, болбосо тая эжеси. Алар жакшы карабай, балдар бирде ток, бирде ачка калып, жакшы тарбиясына деле көңүл бурбаса, анда эркек тарап чоң эне тараптарга берилет. Тизилдеп караш керек, эпке сөзгө келип. Бирок антип акарат келтиргени жакшы эмес. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Ва ла тансаул фадла байнакум". Күйөөсү өлүп калган эмес, ажырашып кетип экөө тирүү турса деле ортодогу мурдагы жакшы күнүңөрдү унутпагыла, жаман сөздөрдү айтпагыла, айыбыңарды ачпагыла деп келет. Ошон үчүн канчалык бет бактык кылса ошого жараша жеңиңиздер жооп берет. Анан сиздер кеңешип бир туугандар, агаңыз, улуу агаңыз Бишкекте экен, апасын карасын келип. Же сиздердин ошол эртерээк турмушка чыгып бир эркек балалуу болуп калсаңыздар, бирөөсүн апаңыздардын жанына бериңиздер бир баланы. Апаны антип жалгыз таштап койгон болбойт, караш керек. 663-сура. Ассаламу алейкум дейт. Жашоодон тойдум, биздин 4 балабыз бар дейт. Жолдошум менен турмуш курганыбызга 14 жыл болду. Жолдошум Москвада 9 ай жүрүп келди. Ал жактан бир аялды таап алыптыр. Кетем деп шашып турат дейт. Жада калса кичинекей баласын эми көрдү. Сүрөттөрүн баарын телефондон көрдүм. Мойну калып, экинчи бул ишке барбаймын деп карганып жатат. Жакында кетет, эмне кылсам, кеңештериңизге муктажмын. Үй бүлөдө кичине келинмин, ата-энеси инвалид, оорукчан адамдар. Аларды карап үйгө кирип аял болом дейт. Эшикке чыгып эркек болуп отурам. Ажырашып кетем деген ойдо отурам, балдарды ойлоп эмне кылышымды билбей турам. Ассаламу алейкум дейт. Ушундай эркектер көбөйдү да, эркек сүрөйлөр. Ошентип ата-энесин карап турса, карай турган бирөөнү таап алып, ар жакта бар ушинтип адал жол менен болбостон арам жолго жүргөнү. Биринчиден, күйөөңүздүн Москвада тапкан табышы болбосо, демек сиздердин кашыңыздарга Кыргызстанга эле келсин. Ошондой ультиматум коюңуз. Мен минтип ата-энебизден бөлбөйм, мен кайната кайненемди ошол оорукчан болгонуна карабай, оту менен кирип, гүлү менен чыгып жүрсөм,
аял эркек болуп сыртта, эркек үйдө, аял өзүңүз айткандай. Кыйналып жүрсен, ойноктоп мындай бир зина жолуна, ойноштук жолуңа барганың кандай деп айтыңыз. Эртерээк келип, Бишкектен эле мен ажырашпай калуу үчүн шартым ушул, келип ата энеңиз менен чогуу карайлы, мен кызматтан качпайм, мына кылып атам, балдардын астында болуп ата эненин батасын алып Кыргызстандан эле эмгек кыл деп айтыңыз. 664-сура. Ассаламу алейкум дейт. Салатан нария салаваты дейт. Интернет булактарында бидат, алымдар гана чыгарып алышкан жана башка лушче эң жакшысы дейт экен. Пайгамбар өзү айткан салаватты айткан дурусураак деп атышат. Кайсынысы туура? Салаватты айта берсе болобу же болбойбу, Аллах ыраазы болсун. Эми ошолор таза күйгүздү. Буну да бидат, дигине да бидат деп. Албетте шариатта өзүнүн элеги бар. Анын үчүн усулу фик илими бар. Мусталахул хадис бар. Усулу фиктан келип чыгып Куран сүннөт фикх китептери бар. Бүт хадистердин түшүндүрмөлөрү бар. А болбосо иннал хадиса мадилла, Суфиян ибн Уяйна, Суфиян ас-Саури чоң аалымдар айтышкан, хадистин сырткы мааниси адамды адаштырып коет. Илля лил фукаха, аны факихтер гана толук бүт топ-топ биякты мындай кылып мутлак мукаят дейт. Айтор усулдун өзүнүн эрежелери бар. Ошого салып түшүндүрүп берилет дейт. Салатун нария боюнча мен мурда дагы бир 2 жыл мурда кенен жооп бергем. Ошол видео бар Аманат медиада. Бул боюнча Саид Багдаштазыбыз айткандай, Шейх Юсуф Набхани рахимахуллахтун Афдалус салават аля саййиди саадат, адамдардын эң мыкты төрөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи эң жакшы салаваттарды айтуу деп, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан салаватты дагы, аалымдар айткан салаваттарды да бүт топ-топ жыйнак кылып келген. Ошол жерде салатун нариянын бир артыкчылыгын айтып кетет. Бул тажрыйба. Алар сөздү туура эмес түшүнүп атат да. Ооба, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан салаваттарды айткан жакшы эң биринчи кезекте. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи береке оозунан чыгып атат. Ошону айткандайын дагы да салават айтам десе, алымдар өздөрүнүн чөнтөгүнөн чыгарып албайт, абадан курап албайт. Ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан салаваттын тегерегинде, уруксат берилген чегинде ошол нерселерди айтып, ар бир доордо жакшы бир дуаларды кылып турат. Адам жөнөкөй деле дуа кылып атпайбы? Ошол сыяктуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан салаваттарды айтуу менен биргеликте, андан кийин муну айтса эч кандай бидат, мындайча айтканда жаман маанидеги бидат болбойт. Анткени бул аалымдардын тажрыйбасынан өткөн. Аалымдар эмне үчүн аалым болот? Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мураскору болуп ээрчиген үчүн аалым болот. Андан кийинки сура 665-сура. Үйлөнгөнүм 6 жыл болду дейт. 1 жылдан кийин урушуп кеткенбиз. Ошондо келинчегимдин атасы талак бер деп мага келип кыйнаган. Ошондо катуу ачуу менен 3 талак берген элем. Көп өтпөй жарашып нике кыйдырган элек. Натыйжада 2 кыздуу болдук. Улуус эркек биздин жашоо адалбы же кандай деген суроо жүрөктө үйкөп жатат. Жалпысынан 4 жолу кетип келди дейт. Байланышка чыгыңыздар сиздер. Аялыңыз менен сиздикин толук угалы. Кайнатаңыз келип талак бер дегенде дароо жооп берсеңиз түшүп калат. Анан бир аз башка сөздөр айланышып жок жана башка деп айтсаңыз, ал убакта 3 талак эле деп айтсаңыз түшпөйт. 0704 66 77 44кө байланышка чыгып суроолор көп турат тизмекте. Мына биз эми 665ти жооп берип атабыз. Колдон келишинче жооп берип атабыз. Биякта окууларыбыздан убакыт ажыратып дагы, ден соолуктан дагы убакыт ажыратып. Ошон үчүн сиздики өтө зарыл. Бүгүнкү эфирде айттык, алыс таксыр деп сиз чыгыңыз ушул номерге. 666-сура. Ассаламу алейкум, амансызбы дейт. Мен 24 жаштамын. Жолдошум экөөбүз балалуу боло албай 4 жыл дегенде боюма бүтүп, бирок 5 айлыгында ичимде чарчап төрөдүм. Врач эженин айынан дейт. 1 айдан кийин эле жатыныман айрылдым. Азыр бир аз оор акыбалда турам. Тиги врач оронгон эже эле Кудай деп сүйлөгөн. Ошого таза таква деп ишенип жүргөн врач азыр айтпай бекинип жатат. Эмне үчүн мындай болуп калды десем. Операция жасаардан алдын өзү айткан, карын эне аркылуу балалуу болосуң деп. Азыр операциядан өзүмө келип сураштырсам арам болот деп жатышат дейт. Баягы бирөөнүн жатынын сатып алуу. Бирок жолдошуман калгым келбейт. Бул дагы ажырашпайм деп карын энеге макул болуп жатат. Бирок мен өмүр бою кыжалачылыкта өтөмбү деп экинчи аял ала бер төрөп берет десем, кайнене кайнатамдагы ажыраштырбайбыз, карын эне жалдагыла дейт. Эми ойлонуп башым катты. Кандай кылсам билбейм, бала багып алууга көмбөдү, тууган уруктагы дагы балдарын бергиси келбеди дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ошон үчүн дарыгер мусулман болуш керек да. Анан эми жоолукка биз эч жаман сөз айта албайбыз. Кудай бекитип парз кылып атса эмне. Бирок ошол жоолукка кийген эжекелер өзгөчө медицина кызматкериндеги, окутуудагы кызматкерлери, Алла разы болсун, ушул жоолукту шунча сон кылып атасыздар. Калган эми ошого дагы мондай бир мүчүлүктөр кетпестен так билсе айтып, болбосо чоң адистерге кайрылыш керек. Жоолукка жаманаттуу сөздү жугузбаш керек. Бул бир. Экинчиси, жоолуктун өзүнүн жоопкерчилиги бар да, молдолуктун да өзүнүн жоопкерчилиги бар. Экинчиден,
Сиз өзүңүздүн сиңдилериңиз бар, эжеңиздер бар, туугандары көнбөсө жат нене болбойт. Анткени шариятта эреже бар. Масаилул фарж диги жатын маселеси деп которойт. Ал аслу фихал хазр. Нике менен гана дал болот. Болбойт. Суррогатный алмайт деп бирөөнү ижарага алып ал төрөп бергендиги болбойт. Шариятта аял менен күйөө гана, күйөөнүн бир уруктугу жетишпей же аялды кыйналып атса ошону жанагындай лабораторияга коюп, ошол эркек менен никеде аялдыкын чаңдаштырып, даяр кылып туруп анан ошону гана кылдырып берсе, купуячылык сакталса, эркектин уругу диги банкта сакталып калбай диги жеринде тыптыйпыл жок болунуп, буларды кайра сырт лабораторияга салып, ичине жарактуу кылып, Кудайым ошону себепкер кылып бала берсе анда бир жөн. Эркек баланы же кыз баланы тандай турган болсо анда бир жөн. Никесинде жок башка аялга жанагындай анын жатынын ижарага алып акча төрөткөн шариятта болбой калат. Нике менен гана иш жүзүнөн ашат. Нике менен гана иш жүзүнөн ашат. Ошон үчүн эң жакшы чечим бар, сабыр кылыш керек. Жатыныңыз жок болуп калыптыр. Кудайым сизге жардам берсин. Даарланыңыз десек, эжеңиздин же сиңдиңиздин баласын бир жакшы туугандарга айтып, ошолорго бир багып алыңыздар иншалла. Багып алыңыздар. 667 суроо. Мен азыркы күндө дейт Москвадамын дейт. 5 убак намаз окуйм. Оронгонум 2 жыл болуп калды. Бирок жумушумда жалаң орустар менен иштейм, жоолук салганга болбойт. Мен аларды укпай эле жоолугумду бир байлап салынып алып жүрөм. Алар да көнүштү. Айтайын дегеним, жумушка оронуп келем. Чыкканда оронуп чыгам, бирок жумушта жөн эле салынып алам. Моюнум көрүнүп калат. Шым кийип иштейбиз. Бирок жамбашты жаап турган футболка кийип алам. Кээде ойлоп коркуп кетем. Колум чыкканакка чейин анан моюнум көрүнүп жүрсөм Аллахтын алдында кантип жооп берем деп толук кийишиңиз керек болот. Жумуш ошентип кийинчүлүгө себеп болбойт. Иншалла сиз демек бир канча мыкты адиссиз, сизден дагы ошол толук кандуу эле хиджабты кийип, моюн жабылып, жанагындай болуп, баягында хиджабтын үстүнө хиджабка муктаж болбой турган эмес, моюндун эмеси билинбей тургандай такыбачылыкка ылайыктап салынып, анан жакшынакай шим кийбестен, башка кийбестен эле жакшынакай ошондой толук хиджабка кирип, анан жумушту иштеңиз. Анан хиджабка кысым болуп, ал жерде болбой атса, биздин мекенибизге келип, өзүңүздүн тажрыйбаңыз бар, бияктан да аракет кылыңыз. Ырыскынын жолу кенен, ошол ырыскынын жолун талап кылганда шариятка колдон келишинче шариятты карманып, диндар болуп, ошол тапканга аракет кылышыбыз керек. Экинчи суроом, мындайча айтканда хиджабка толук өтүшүңүз керек деген сөз. Экинчи суроо, Москвага келгенимде жумушка жетишпей, багымдат эле окуп жүрсөм, бир күнү чубак ажы түшүмө кирип, 2 Куран китеп берип, мыналарды дейт, могул китептерди окуп, намазыңды таштабай окуп жүр. Баарыбыз Аллахтын алдында билип билбей кылган кемчилик каталарыбыз бар. Ошоларды окуп, намазыңды калтырбай окуп жүрсөң, иншалла Аллах кечирүүчү, кечирет деп айтты эле, сразу дейт. Дароо даарат алып, кайра 5 убакытка өтүп алдым. Азыркы күндө парзын сүннөттөрү менен калтырбай окуйм дейт. Дайыма чубак устазга, өтүп кеткен кайнене, кайнатама, кайнагама, бардык өткөндөргө дуа кылып жүрөм дейт. Машалла, сиздей келиндер көп болсун. Ошо жолуга толук өтүңүз сиз. Суроом, квартирада дейт, өзбечке эжелер менен жашайм дейт, Жана Башкулуттагы. Төртөөбүз, анан мен аларга намаз окуңуздар деп кайра айтып, бирөөсү багымдат, экинчиси багымдат менен куфтан деле окушат, жумуштан жетишпейт, ошол окулган намаздарында катачылыктары болсо, мен жооп берип калбаймынбы? Бирге окуганыбызда туура окушат, өздөрү окуганда кээде адашып окушат дейт. Аста секин көчүп бара түзөлөт, ошолорду намазын бош болгондо, чарчап калбаган учурда намаздарын туура өткөнгө мындай бир жардам берип коюңуз, үйрөтүп. Кээде өзүм да жумушта шашылып окуйм, окуган намаздарыбыз кабыл кылсын деп дуа кылып коюңузчу дейт, иншалла дуа кылабыз. Хиджабка толук кириңиз, анан ошого ыңгайлуу жумуш караштырыңыз иншалла. 668 суроо, Яндексте иштегендер заказ түштө, мисалы 420 дейт сом болсо. Анын 70 сом Яндекс алат. Эгерде клиентке жеткенден соң отмена кылдырып, Яндекс программаны өчүрүп алып барса, 420 сом толук таксистке калат дейт. Бул кандай болот шариятта дейт? Яндекс жана жөөттөрдүкү, ошол жердеги мусулман балдарды жазыксыз өлтүрүүгө түздөн түз салым кошобу жокпу? Аны такташ керек. Мен билбейт экем, аны такташ керек. Ар бир нерсе такталыш керек. Анан ошо кайсы эле бир жумушка жалпылап жооп берейин. Мен кайсы бир жумушка киргенде, ошол келишимди ошо компания жумуш берип атса, аны алдап, мынтип көзүнө чөп салган жакшы эмес, ал кыянаттык кылганчы жакшы эмес. Аларга көрсөтпөй аркасына көбүшүп алган жакшы эмес. Экинчи суроо дейт, Яндексте клиентке жетсе отмена кылып коет дейт. Таксист пробкада бензин кетирип, убакыт кетирип барса, биз дагы зыян чегип калган учурлар болот дейт. Муну компания менен такташ керек. Мен билбейт экенмин. Ошон үчүн могу экинчи учур. Жанагындай учурда сиз чындап эле пробкада тыгында турсаңыз, тыгында аттап учуп кете албайсыз да.
Анан барсаңыз түшүнбөй эле отмена кылып баягы сиздин заказды кайтарып кое турган болсо, муну ошо фирма кандай адилеттүү калыс чечип береби, жокпу ошону караш керек. Ошон үчүн баягы өзүбүздүн жеке мындай мамлекеттик деңгээлдеги өзүбүздүн жанагындай таксилер бар го, ошолорду колдогонубуз дагы жакшыраак болот. Болгону программалар мыкты иштелип чыгыш керек. 669 суроо. Ассаламу алейкум устаз, ден соолук, иштериңиз жакшы, Аллахым ишиңизге амалыңызга береке берсин. Суроо. Биз Литвадан жазып атабыз. Биз кафе ачып атканбыз. Эки ача суроо пайда болуп атат. Биздин директор этти халал деп атат. Түрк адам, анын досу түрк адам дейт. Түрк адам экен башчысы. Анын досу кыргыз, биздин диаспора башчы дейт. Күмөн деп атат. Бирок мен директордан сурадым тактап эки жолу. Биринчи бетме бет, экинчи телефон менен. Экөөнү тең халал деди. Мусулман адам касам кылып калп айтпайт деди дейт. Экөөнү беттештирип коюш керек. Балким биз билбейбиз да, бирөө мындай көрө албастык кылып атат башка. Экөөнү беттештирип такташ керек. Ошондо акыйкат чыгат. Анан өзүңүздөр да каяктан кимден алып атасыздар сурап коюңуздар. Эки ирет касам ичип айтыптыр, мусулман сөзүнө ишениш керек болот. 669 суроо. Ассаламу алейкум устаз, ден соолук, иштериңиз жакшы, Аллахым ишиңизге амалыңызга береке берсин дейт. Омин. Буга жооп бердик. 670 суроо. Саламатсызбы дейт. Суроом бар эле. Кайненем жолдошум экөөбүз үйлөнөөрдө процентке акча алып үйлөндүргөн экен. Кайнатам айтпай. Биз аны билген эмес элек. Ал процент өсүп кетип үйгө келгенинен кайненем кайнатам балдарга участок алып берели деп үйдү залогко коюп кредит алган. Ал акча менен мурда алган процентти жапты. 1 жылдан бери жолдошум ошол кредитти төгөт. Буга чейин да кайненемдин керегин акча берип кредитин төкчү. Кайненем иштейт, кайнатам да иштейт, жаштар ээлиштөргө барып калды. Биз алар менен жашап жүргөн кезде балдарыңар ыйлак экен деп квартирага кууп салган. Биз 3 бала менен квартирада турабыз, бир торпогубуз бар эле, аны да саттырып жиберди. Эң күчүү балабыз синдром Дауна дейт. Кудайым шифа берсин эми. Операция болуп реанимациядан чыккан кезинде эле акча каражатыбызды эптеп, дарыларына, тамак ашына жеткизип атабыз. Кайненем аны түшүнбөй жатат. Өз баласын үйлөндүрүү ата-эненин милдети болуп саналат го, туурабы дейт. Ата-энеге арта салбаш керек, албетте бойго жеткен адамды өзү жардамдаш керек болот. Бул биздин жакшы үрп адатыбыз да, биздин жакшы үрп адатыбыз. Анан ата-эне бирок үйлөндүрүп койсо, ата-энеликтен кечтим, сиздерде ата-эне кереги жок деп акарат келтирген туура эмес. Албетте бул биздин динге туура келген жакшы үрп адатыбыз. Жакшы үрп адатыбыз. Мен иштеп жүргөндө да жардам берчүмүн, бирок көрсө акчасын тойго, аракка иштетет экен дейт. Анысына карабай кечирим сурап эле жүрөм. Кичүү кайнемди да мектепке даярдагыла деп бизге айткан эле. Шартыбыз жок десе кредитти полный төгүп, үйдүн документин чыгарып бер деп доолоп жатат. Бизде азыр андай чоң акча жок, кайнетем эч нерсе билбейт, айтып салсам туура болобу дейт. Айтпай туруңуз, күйөөңүз менен акылдашыңыз. Айтып салып бет ачылып, сиз анан келиндиктен чанып, үй бүлөңүздөрдү ажыраштырып отурбасын да. Анан дагы биз көлдүкпүз дейт, кайын журтка жүгүнүп эле жүрөм, бирок балабыз ооруганда туугандардан жардам сурасак эч кимиси жардам бербей, сбор ачканбыз. Анан мени келиниң жалдырап акча сурап жүрөт дептир. Мен ата-энеме көп нерсесин айткым келбейт. Дайым эле жашырып жүрөм. Эми ошол кайын журтум менен сүйлөшкүм деле келбей калды. Кызматкыларды эле чакырышат, сүйлөшпөй көрүп калсам жүгүнбөй коюуга укугум барбы дейт. Жүгүнүү милдет эмес шариятта. Кээ бирлер аны бидат дейт. Өтө намаздагыдай жүгүнбөстөн мындай урматын кылып койгон жакшы, баш ийкеп урматын кылып. Ал милдет эмес. Бирок улуу адамдарга урмат көрсөтүңүз. Мындайча айтканда, урмат көрсөтүп койгон жакшы башты мындай кылып. Анан андан да башка урматты, сыйды билдире тургандар бар. Анан сыйды дагы билген жерге кылыш керек. Ачык душмандык кылып атса, алар ош бетер шылдыңдап атса, аларды мындай учурашыш керек дагы. Бирок кайната, кайненеңизге сыйыңызды токтотпоңуз. Шунчалык тажап кеттим, дагы көп нерсени жазбадым дейт. Мындайча айтканда, сиздер тапканыңыздарды күйөөңүз менен, жолдошуңуздар экөөңүздөр үнөмдөңүздөр. Эң биринчи ошо балдарыңыздардын демине, синдром Дауна деп атпайбызбы, эң кичүүсү. Ошону дарылатканга аракет кылыңыздар. Анан экинчиси топ ага буга чачпастан, жана үйдү кредитке малынып калган экен, ошону эртерээк төлөп чыгарыңыздар, ошондо баардык ордуна келет иншалла. Кайната, кайнеңизге чыдай туруңуз, Аллах алардын ынсабын берсин. Жакшы эмес ошентип балдарын кыйнаган. 671. Ассаламу алейкум устаз, жакшысызбы устаз? Менин түшүмө 2 күндөн бери эле сиз кирип атасыз, сабак айтып китеп окуп берип эле. Түшүнбөй атам, же сиздин сабакты көп көргөнгө айтор билбейм, анан түшүмдө бешикте көп кирип жатат, өзүм турмушка чыга элекмин дейт. Иншалла, бул деген сөз турмушка чыкканга чейин аял затына, энеге керектүү илим билим ал деген белги экен. Ошол илим өтүлүп кирип атса.
илим өтүлүп кирип атса, демек жакшы эне болууга, жакшы аял болууга иншалла, жакшы бир эки куда тарапты жакшы элпек элдештире тургандай болуп, жакшы керектүү илим билим алып, таза тыкан болуп ошол нерсеге даяр болуңуз деген сөз экен. Бешик кирсе жакшы эм, Кудай таалам көп бала чакалуу, бактылуу эне кылсын сизди. 672 сураа. Ассаламу алейкум. Менин атам оорунун себебинен бул дүйнө менен кош айтышкан 2 жыл болду. 8 жыл ооруп жүрүп каза болгон. Орозо намаздары бар болчу. Аны балдары төлөсө болот экен. Максат устаздын дейт, Максат Тамылабыздын. Айтканын бир уктум эле, жакшы эстей албай жатам. Кандай жолдор менен төлөсөм болот? 5 жыл кара каза орозо, анан намаздары бар. Мен кызы болом дейт. Бул боюнча атайын Роддул Мухтар китебинин 4-томунун 453-455 эмелери бар. Ошондон окуп берейин. Көп китептерде келет. Хашият Тахтавиде келет жана башка, бирок Ханафи мазхабты электен өткөргөн чоң бир энциклопедия китеп бар. Мына ушуну окуп берейин. Бул жерде биринчи жогору жагында 4-томдун 453 бетинде Ад-Дуррул Мухтар деген шархында Алаутин Хаскафи рахималлах айтып атат. Валау мата дейт. Кимде ким кайтыш болсо, ва алейхи салаватун фаитатун. Бир канча каза намаздар калып кетсе, өтөлбөй, окулбай. Ва усо бил кафар. Ханафи мазхабы ушул шарт. Өлүмдөн алдын балдарын айтса, балдарым, мен ушундай окулбай кеткен каза намаздарым бар, кармалбаган орозолор бар, ушуган кафарат чыгарып, ордун толтуруп койгула десем не кылат десе, ю'та ли кулли салатын, ар бир намазга. Бир күндүк 5 намазды бириктирип бир эмес. Мисалы, орозо ар бир күнгө кафарат төлөнсө, кафарат дегенде мына айтат, садака фитр. Исқот, даврон деп коет муну. Муну жанагындай намаздыкын ар бирине бирден берилет дейт. Нисфу со'ин мин буррин, ошо жарым соа берилет дейт. 1 килограмм 600 буудай сыяктуу берилет. Бул дегени орозодон кийин садака фитр чыгарылат го. Ошо садака фитр ар бир намазга бир садака фитрдин муфтият өлчөп берсе, ошо садака фитрдин өлчөмү берилет дейт. Болуптур бул эмеке. Мо шарх, хашия. Ибн Абин рахималлах айтат. Сумма алам дейт. Эсиңизден чыкпасын дейт. Аннаху иза ауса би фитият сон. Бир адам орозо кармабай калып, анан өлүмүнүн алдында балдарына, жакындарына ушул орозомдун фидиясын төлөп койгула ордун десе, юхкаму бил жаваз, катган шариатта эч бир талашсыз бул болот дейт. Аннаху мансусун алейхи, анткени буга атайын имамдарыбыздан нас текст келген деп атат. Алар Куран сүннөттөн алган алымдар орозонун жанагындай фидиясын төлөсө болот келген. Ва амма иза лам юси, ошол орозосунун карыздары калып кетип, анан жанагы адам балдарын айтпай калсачы, мен ушундай орозомду кутулуп койгула фидия төлөт десе, фататавва бихал варису, артындагы мураскору балдары, бала чакалары мындай кошумча өздөрү билип эле ошол нерсени аткарып коюшса, факат кала Мухаммад фи зиядат, имам Мухаммад зиядат деген китебинде иннаху юдзих иншааллаху таала, иншаалла ал нерсе өтөт, Аллах кабыл кылат дейт. Неге десе, анткени бул ибадат да, дене менен аткарыла турган ибадат орозо. Орозодо ошону орозону кармабай калган атасы өлүм алдында эскертип айтыш керек. Анан беркилер ошону милдет катары алып туруп анан кылса өтөт. Бирок жанагынтип атасы антип айтпай калса, балдар өздөрү билип эле жайтканга жетишпей калса кылса, иншалла Аллахым кабыл кылат дейт. Фааллакал иджза бил машият ли адам нас, анткени атасы ачык айтпаса, балдары ачык текст болгон себептен ачык айта албай атат. Бул жерде иншалла кабыл кылат деген сөз. Ва каза ошондой эле аллакаху бил машияти, иншалла Аллахым кабыл кылат деген кайсы? Фи мейда ауса би фидият сола. Демек текст имамдардан текст. Орозонун казасына фидия төлөсө болот деп келген. Намаздыкын да ачык келген эмес, намаздыкын орозого кыяс кылынат салыштырып дейт. Ляннахм, анткени Ханафи алымдарыбыз ал-хакуха, намазды бис-сауми, бирөө орозосун кармай албай кетсе, фидия төлөтүп ордун толтургандай эле, намазды окуй албай кетсе, ошону орозого мындай бир салыштырышкан дейт, этият бабынан дейт. Лихтимали каунин нассы фихи, орозонун фидиясын төлөөдөгү келген алымдарыбыздын нассы, Куран хадистин нассы, ма'лулан бил адс, адам алсыз болду. Бул жалкоолукка жетелебеш керек. Муну угуп алып, көрдүңөр мына молдекелер жол таап берип атат, айламал таап. Бирөө намаз окубаса деле, окубай жүрүп ана мынтип төлөтүп койсо болот экен. Негизи бай болсо болот турбай деген сөз жок. Адам аракет кылып жетише албай өткөн нерсесинде алсыз болсо деген сөз, сөздү туура түшүш керек. Эч ким намазды окубай туруп, ушундай кылсаңар болот деп аткан жок. Намазды намаз менен толтуруп берилет. Орозону орозо менен да, ва бимисли гойру мaqul, усулда келгендей фидия менен тамак аш менен да төлөп берсе болот. Бул орозодо келген. Бирок намаздык этият болот. Анткени бир адам алсыз болуп калат чыгар. Окуйм деп окуй албай ооруп кетиши мүмкүн, жана башка болушу мүмкүн деген сөз. Фаташмалул иллату салата, демек ошол орозодогу алсыздык деген иллат себеп намазга да келип калышы мүмкүн. Ва ин лам якун ма'лулан, эми орозодогу келген өкүм, орозонун фидиясы орозогона чектелип калса, намаздыкын өтпөй калса деле,
намаздыкына садака фитрди чыгарып туруу такунул фидияту биррон муптадан яслуху махиян лиссайиат, ошо кетирген намазды каза кетирген кемчиликтердин ордун толтура турган жакшы бир себепкер болуп калышы мүмкүн дейт. Жакшы бир себепкер болуп калышы. Анан вакада хукмул витр 5 мал намаздыкын ошонтип этият тарабынан бир ошону кылып болду эми намаздан кутулду эмес, дагы көп сооптор жөнөтүш керек. 5 мал намазынын казасын фидиясы төлөнөт, анан витр намазыныкындагы деп атат. Анткени витр намаз бул имам Абу Ханифа рахимахуллахта этикадта важип болгону менен мындай амалда парз сыяктуу эле дейт. Бул дегени казасы өтөлөт деген сөз. А бирок сажда тилават жанагында Ханафи мазхабында 14 сажда тилаваты бар. Сажда кылына турган аяттар. Аларчы десе, ошого да фидия төлөш керекпи, төлөбөш керек болсо, вассахи турасы жок. Сайрафия Исмаил алым айткандай, Шейх Исмаил Хакизада айткандай, жок, сажда тилаватка фидия төлөнбөйт дейт. Сөздүн тоготери адам баласы жашоосунда өмүрдү кадырлап, өзү намазын окуп калтырбай окуш керек. Аллах Таала биринчи кезекте ошону милдет кылган. Орозону парз, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелбеген адам кармаш керек. Эми кайсы бир адам жалкоолук кетирбестен эми ошондуп кетип, же акыйкат жетпей, же ошо алсыз болуп, ошондой бир үзүр болуп калса, орозод ачык келген деп атат имамдарыбыздан, текст сөз ачык келген. Намазды ошого этият бабынан кошушкан дейт. Этият бабынан. Эми садака катары дейт. Бүт ушуну менен күнөөбүз кечирилди дегенден алыспыз. Кийинки 673-суро Ассаламу алейкум дейт. Айыз учурунда аятыл курсини тынбай окуп өзүмө дем салсам болобу дейт. Бул Куран болуп калат, болбойт. Куран болуп калат, болбойт. Кээ бир гана алымдарыбыз Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасан шоқшон кыска дуаларды окуса бир жөн деп китептерде келет. Менин билгеним. Дагы көп карашыбыз керек, аятыл курси окунган болбойт. Анткени бул Куран. Ал-ихтияр ли та'лил мухтар китебин биринчи бөлүгүндө, хайз бөлүгүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисин алып келет. Имам Маусли бизге фикка салып түшүндүрүп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Куран окуудан жунуптук гана тыят эле, жунуп кезинде Куран окуйт эле, башка учурда болбойт дейт. Анан ачыктагы тыюусу бар. Мен бул Куран окууну жана мечитке кирүүнү, демек этек кири келген, нифас келген жунуп адам уруксат бербеймин деген жери бар. Башка жана хадисте келген дуалар бар го. Бисмиллахиллази ла ядуру ма исмихи шейъун фил арди ва ла фис сама хуwas самиул алим. Аузу калиматиллахи таммати мин кулли шайтанин ва хамма ва мин кулли айнин ламма. Аузу калиматиллахи таммати мин шарри ма халaq. Аузу би'иззатихи ва кудратихи мин шарри ма ажиду ухазир. Ошокшогон дуаларды окуп турсаңыз дагы иншалла Аллахым сактайт. Өзүрүңүз бар да сиздин. 674-суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Мен 29 жаштамын, 5 бир тууганбыз. Атабыз менен мамилебиз начар дейт. Биз эс тарткандан баштап өлө үйдө уруш жаңжал менен өстүк. Апамды, бизди уруп сөгүп, уят деген нерсеси жок болчу дейт. Ар дайым түн ичинде ызы чуу менен ойгоноор элек. Апамды көп тепкилеп, көгөргүчө ураар эле. Апам иштебегендиктен үйдөн кууп чыгат эле. Арам тамактарды. Бир канча жол апам үч талак айтып, кайра эле эч нерсе болбогондой жашай берчү. Биз турмушка кеткече келе уруп жүрдү дейт. Азыр чоңойдук. Турмушка чыктык. Эч нерсе болбогондой баарын унутканга аракет кылып келдик. Бирок азыр деле апама күн көргөзбөйт. Акыры чыдабай апама болушам деп өз атамдан каргыш уктум. Каргыш өтпөйт. Кол көтөрүп эле атаңызга жаман айтпасаңыз өтпөйт. Сиз апаңызга жалбырап атасыз да. Аллага койдум, сени менен акыретте эсептешем дедим. Мен сен деп сенсиребеңиз. Ата да. Бирок эсептешким да келбейт, өч алгым да келбейт. Ушул айткан сөзүн туура эмес экенин билем. Бирок айла жок айттым, ал мени үйдөн сөгүп, уруп кууп чыкты дейт. Жок, турмушка чыкканда энди урганы жакшы эмес. Кеңеш бериңизчи, өтө кыйналып кетти. Биринчи умрага жөнөтүп, атаңыз менен апаңызды бир аз элдештирип туруп, эпке келтирип умрага жөнөтүш керек. Анан атаңызды көп дем салдырыш керек. Андан кийин апаңыздарды, туугандарыңыздар бар, эже сиңдиңиздер. Ошо туугандарыңыз менен бөлөк жерге убактылуу эс алдырганча даарылатыш керек. Канча деген сокко калды, башка болду бир текшертип, эс алдырып апаңыздарды даарылатыш керек. Аралык кичине алыстаганда картайган киши ошончолук жубайын сагынып, кадырына дагы жетип калат да. Дуа кылыш керек. Аксакал, намазкан аксакал адамдарды алып барып айттырып даават кылдырыш керек. Мындай сабак айттырыш керек, кой деп эскертиш керек да. Өз курактуу мындай намазкан аксакалдарды. Жакшы насаат айттырыш керек. 675-суроо. Саламатсызбы? Дискотекага барбай эле өзүнчө үйдө бийлесем болобу дейт. Эркек адамга шалкалактап бийлеген жакшы эмес, эркек адам деген сынынан кетпеген жакшы. Эркек адам Азырет Умар радыйаллаху сөзүн айтышат көбүнчө бул жоопко. Эркек адам аялдей болуп бийлеп шалкылдап жүргөнү жакшы эмес, эркектиктин кейпинен кетип калат дейт. Анан аял заты болсо, ал турмушка чыккандан кийин күйөөсү үчүн көңүлүн көтөрүп,
күйөөсүнүн үй бүлөсүнүн алкагында аял заты бийлеп берсе көңүлүн көтөрүп болот деген Чуба устазыбыздын фатвасы бар. Раматул устазыбыздан Аллахым ыраазы болсун. 676 суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Менде бир суроо бар эле. Эркек адам бийлеп эс албайт. Эркек адам Куран окуп эс алат, эркек адам нафил намаз окуп эс алат. Башка, мисалы, жакшы бир эс ала турган нерселер бар. Мисалы, топ ойноп эс алсын, намазга башка убакыт истей кетпесе, мисалы, шарият уруксат берилген жакшынакай. Терен чыгарганчы баягындай. Шалкалактап бийлеп аткан жакшы. Аялынын үй бүлөдө аялынын көңүлүнчө бир эки мындай ийиндерин кыймылдатып бир көңүлүн көтөрүп койсо бир жөн, бирок эркек адамдын жанагынтип аялдан бетер мындай бир эметип жүргөн эркектин сынын кетирип коет. Эркек салаваттуу болот. 676 суроо. Ассаламу алейкум дейт. Устаз дейт, менде бир суроо бар. Эгерде аябай катуу жиниң менен талак берген болсо эсептелеби? Же никени жаңылатабызбы дейт. Эмес экөө же деген экөө бир эле да. Талак түшү эсептелсе нике жаңылатылат деген сөз. Талак болуп эсептелеби же эсептелбейби деп сураш керек жени, Бул боюнча Роддул Мухтардын 9-томунун 143-145-44 беттерин карайбыз. Машалла, өтө кеңири айтып берген. Биринчисинен баштайлы. Шейх ибн Абидин биринчи ибн Бахр Ройк деген Ханафи масыл чоң китеп бар. Канзда койка шарт жазылган. Аллама ибн Нуджейм рахималлах, Аллама Зейн аты ибн Нуджейм рахималлах. Булар ака-ука бир туугандар да эне. Энисинин аты ал киши Нахрул Файк деген китепти жазган Умар. Агасынын атасы Зейн, Аллама Зейн рахималлах. Суила назман дейт. Бир адам ыр менен жазып суроо бериптир. Аллама Зейн ибн Нуджейм рахималлахка, сахибу Бахр Ройкка. في من طلق زوجته ثلاثا في مجلس القاضي وهو مغتاظ مدهوش. طلاق المدهوش деп коет. Казынын мажлисине барганда аялы ошо маселе көтөрүп, мына күйөөм талак бербеди деп ошо маселени казы териштирип атканда, аялын ушунчалык жаалы чыгып, ачууланып, шунчалык акылын жоготуп, ачууланып дейт. Ошо соттун астында отурганда 3 талак берсем не болот? Ошол өтпөйбү деп ыр менен жазып берген экен да бир адам, акын адам. Фа ажаба назман ага Аллама Зейн ибн Нуджейм рахималлах ыр менен жооп берген. Эмне деп? Би анна даша мин аксамил жунуни фалаяка. Ошончолук акылы кетип кала тургандай ачууланып талак берсаңыз өтпөйт иш талагы деген экен. Демек, өтө катуу ачууланып эмнени айтып эмне коюп атканын билбесе дейт. Анан деп келип туруп бир канча сөздөр бар, анын акырыбына тоготер жерин айтайын. Бул киши өзүнүн бир өтө жыйынтыгын алып келген. Фаллади янбагы та'вил алейхи фил мадхуш дейт ва нахвиhi. Акылынан кетип ушунчалык катуу ачууланган адамдын талагындагы таяна турган маселе тоготери. Инататул хукм талак түшөт же түшпөйт өкүм качан кайсыга байланат дейт. Би галабатил халал фи аквалихи ва афалихи al-kharijat an adati. Адатта адам сөзүн таразалап мындай сүйлөгөнгө аракет кылат да, туурабы? Ошол сөзүнүн таразасынан жаңылып, сүйлөгөн сөзүнүн көбүнчө дейт. Бир 50дөн көп бөлүгү. 60, 70, 80, 90% не деп сүйлөп, не деп сүйлөгөнүнө, не деп кыймыл аракет кылып атканына көңүл бура албай, акылы кетип ачууланып калса, анда талагы түшпөйт дейт. Ла ту'табар аквалуху, анда талагы түшпөйт, ва инкана ялам хо юридуга, ошол сөз не деп айтып атканын билип турса деле анда талагы түшпөй калат деп атат. Шейх ибн Нуджейм, Шейх ибн Абидин рахималлах бир канча китептерден буга далилин дап келет бул жерде. Мындайча айтканда, ачуусу келген адам сүйлөгөн сөзүнүн көп бөлүгүн не деп айтып, не деп коюп атканын билбей калса, акылына баягында акылы жабылып калган болот да, ал адам сөзүнө талак түшпөйт. Анан көбүнчө эмне деп атканын билип туруп, ушуну айтып жеңилдик катары алып алса, ал Кудай көрүп турат. Казыны сот молдекен алдаган менен өзү көбүнчө эмне деп айтып атканын билип турса, адаттагыдай эле сүйлөп атса, бир аз ачуусу келгени менен ал учурда талагы түшүп калат. Такыр эмне деп сүйлөгөнүн билбей тургандай катуу ачууланып калса түшпөйт деген сөз. 677 суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Мен 31 жаштамын дейт. Үй бүлөлүү, 2 баланын энесимин. Динден такыр эле түшүнүгүм жок болгон экен, 3 жылдан бери дин боюнча сабактарды угуп келем. Жашоо образымда дейт, жакшы эле өзгөрүүлөр болду, бирок намазды баштоого эрким жетпей жүрөт, өтө эрксиз жалкоо болуп жүрөм. Мындан 5 ай мурун түшүмдө Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды көрдүм эле. Ал менден жүз буруп дейт пайгамбарыбыз. Артын карап менден алыстап бара жатканын көрдүм, жүзүн көрө албадым. Ошол түшүм такыр эсимден кетпей жүрөт, бул эмненин белгиси дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам наразы болуп атат. Демек, биринчиден сиз бактылуу жан экенсиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөн. Бирок экинчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүз буруп аткандыгы, демек, качан намазды баштайсың, убакыт келбедиби деген сөз. Куранда да Аллах таалам айтат: "Алам я'ни лиллазина аману ан тахша кулубухум ли зикриллахи ва ма назала минал хак." Ыймандуулар үчүн акыйкатка ээрчип, акыйкатка эргешип, кулак төшөй турган,
ошол жан дили менен аткара турган убакыт келип жетпедиби? Чындап эле келип жеткен. Кыяматта да хадис бар, Бухари Муслимде келет, муну Бухариден ижаз алган Шейх Юсри устазыбыз сонун кылып түшүндүрүп айтат. Кыяматка жакын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүн Каусар суусу менен тозуп аларда, бир канча адамдар биз үммөтүңбүз деп келгенде периштелер кайтарып ийет аларды. Бул сенин үммөтүң эмес. Неге дегенде, буйруктарын билип туруп кайтарган адамдар дейт. Эми сиз алардан болуп кайтарып аткан жоксуз албетте, бирок акыретте жүз бургана жаман болуп калат дегеним. Ошон үчүн кеч болуп кала электе намазды баштаңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жашоодон өтөөрдөн алдын акыркы сөзү жуилат куррата айни фис-сала. Акыркы сөздөрүндө да ушу намазга маани берип кеткен. Менин көзүмдүн кареги, жан дүйнөмдүн ырахаты ушул намазда деген. Быйыл мына академия Чубак устаздын мешитинде, эски Борбордук мешитте өткөн сабактарыбызда кенен токтолдук алымдардын сөзү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде түшүндүрмө берген сөздөрүндө. Кимдин жашоосунда намаз болсо, Аллах менен кепилдиги бар болот акыретке, ишенимдүү барат. Кимдин намазы жок болсо, кепилдиги жок болот. Ошон үчүн жалкоолонбоңуз, баштаңыз намазды. 678 сура. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом мындай дейт. Мени күндө албашты басат, эгер Куран коюп жатсам баспай калат, кээде унутуп уктап калам телефондон Куран койгондо. Албаштыдан кантип түбөлүк айрылсам болот дейт. Аял заты болсоңуз, эртерээк турмушка чыгыңыз, никеге чыккандан кийин эркек күчтүү болот да, күйөөңүз ал нерсе албашты баспай калат. Анан 5 мал намазды окуңуз, экинчи намазды окуңуз, үчүнчү эртең менен кечинде зикирлерди кылыңыз. Куранды өзүңүз окуганда аракет кылыңыз, адат кылып буюрса. 679 сура. Ассаламу алейкум устаз, сизден кеңеш сурайын дедим. Үйлөнгөнүмө 3,5 жыл болуп калды. Аялым экөөбүз бири-бирибизди аябай жакшы көрөбүз. Бирок апам аялымды жактырбагандай ар дайым кемчилигин издеп турат. Эч нерсе үйрөткүсү келбейт. Мага да туура эмес жактан келин алып алгансың деп көп айтат. Айтор экөөнүн ортосунда шайналып калдым. Же апама тарта албайм, же аялыма тарта албайм. Ортобузда 2 балабыз бар. Азыр мен Кыргызстандамын, келинчегим болсо Россияда. Апам келинчегимдин келишин каалабайт жана убакыт бер, мен өзүн оңдосун деп айта берет. Эмне кылсам болот? Ушунчалык кыйналып жашоодон үмүтүм үзүлгөндөй. Келинчегимдин артынан Россияга барайын десем апам каршы. Эми апаңызды бир эптеп көңүлүн жайпап туруңуз. Апаңызды умрага жөнөтүңүз, жакшы жамаатка кошуп. Ошол жерде умрада жакшы жүрөгү ачылсын да, анан мыкты сабактар коюлса, кайнене кандай болуш керек, келинге кандай мамиле кылыш керек, эми айла жок өздөрү билбесе үйрөтөт да анан адамдар. Жаш болуп силер молдолор үйрөтө бересиңер деп кээ бир жанагындай Кудайдан жөө качкандар бар. Адам өзү моюну жар бербесе, эметпесе, акыйкат айтылыш керек да анан. Ошентип жүрө берет. Ошон үчүн сиз апаңызга да жакшы мамиле кылыңыз, келинчеңизге да айтыңыз, коем, экөөбүз жашпыз, апабыздын бир көңүлүн таап коелу деп. Балким апаңыз капа болуп атат, бир нерсени айта албай атат. Ошону таап, жандырмагын жандырып, келинчеңиз менен бирге ошо көңүлүн алганга аракет кылыңыздар. Анан апаңызды умрага жөнөтүп дуа кылыңыз, иншалла ортодо жакшы түшүнүк келип калсын. Эркек адам ошон үчүн эркекте эрктүү болуш керек ортодо. Ассаламу алейкум дейт. Бүгүнкү сабактын акыркы суроосу 680 суроо экен. Ассаламу алейкум, кандайсыз дейт. Мен 15 жаштамын. 9 класс болдум дейт. Менин школумда система деген нерсе бар. Системанын кесепетинде налог бар окшойт да. Мен школго баргандан корком, эмне кылсам болот? Акча сурашат, коркушат, урат дебет. Ушул система боюнча видео салып коюңузду суранам дейт. Кызмат сакчыларына бериш керек. Азыр биз мамлекетибиз бар, башыбызда калдайган өзүбүздүн мыйзамыбыз бар, Аллага шүгүр, тартибибиз бар. Ошон үчүн ошолорду эскертип, улуу муунга коркпой эле айтыш керек. Алар коркутушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок сиз унчукпай коюу менен ал жерде канча балдардын окуусуна бөгөтөсүз. Ошон үчүн биригип ата-энелерге айтыш керек. Ата-энелер ошо кызмат сакчылары, милицияга кайрылыш керек атайын. Анан ошолор иш алып барыш керек. Мектеп бул окуй турган, өсө турган жер. Мектептен зөөкүрлүк бир акча тоной турган жер эмес. Анткени бул нерсени мен дагы изилдеп карап көрсөм, түбү жана журналисттер башкалар изилдеп чыкпады убагында 5-6 жыл мурда. Түбү тетиги жанагындай чорныйларга Кудай сактасын. Анан түрмөдөгү кээ бир зектерге чейин барып такалат экен да. Ошон үчүн Кудай аларга ынсап берсин. Антпеш керек. Мектеп деген таалим менен оролуп өсө турган учур. Ошону ата-энелерге айтып, бириктирип, арыз жазып, кызмат сакчылары, милиция тартип сакчылары чара көрүп, мектеп мектептей калыбына кайтып келиш керек. Мектеп мектептей калыбына кайтып келиш керек. Ким бирөөгө зулумдук кылса, ал зулумдук кылбастан, зулумдук көрүлбөй өлбөйт. Өзүңдү эре ойлосоң, өзгөнү ишер ойло деген. Ошол канча баланын өмүр бою таалимсиз, тарбиясыз калуусуна зөөкөр адамдар себеп көрөт, олчойгон чоң ополтодой күнөөгө батышат. Ошон үчүн бул нерсени жоюш керек. Жакшы сөз менен токтотпой атабы, кызмат сакчылары тартибине келтирип коет. Туугандар, сабагыбыздын акырында дуа кылалы, биз кечирим сурайбыз, азыр түз эфирден келген суроолорго бүгүн жооп бере албай калдык.
Жакын күндөр иншалла түз эфирден мына Инстаграмдан дагы берилчү жоопторго жооп берүүгө аракет кылабыз. Сиздер кичине сабыр кылыңыздар. Мына могул суроолордо деле нечендеген китептерден нечендеген жооптор айтылынды. Аллахым адаштырбасын. Амин. Эли журтубузга Аллах таалам ынтымактык, биримдик берсин. Имандын көлөкөсүндө, илим билимдин туура маданияттын алкагында өсүп өнгөн жакшы бир өлкөлөрдөн бололу. Кичинекей өлкө бул ар бирибиздин үй бүлөбүз болмокчу. Үй бүлөбүздөн сыноо келбесин. Ата-энеге жакшы уул, жакшы кыз, ата-энелер жакшы ата-эне, жакшы кайын-ата, кайын-эне болуп, Кудайым буйрса үй бүлө бекем болуп, мамлекетибиз өнүп өсүп, жалпы мусулман чөйрөсүндө мазлум жапа чеккендер болбосун, жакшы күндөр болсун. Жалпы адамзат Алланы таанып, таанууга бизди себеп кылып, бул дүйнөнүн дагы, акыреттин да жакшылыктарын эргешип, бул дүйнөнүн шеримендечилигине, уятына калуудан, акыретте тозак азабына дуушар болуудан сактасын. Ар бирибизге амандык берсин, ырашкерлик берсин. Аллахым өзү адаштырбасын. Жакын күндөрү сабактан жолугушканга Кудайым тофук берсин. Бирахметке, рахман рахим.